Ушу кыш ичи жазга чейин жардам берип койсоңуздарды суранам. Жазында өзүм балдарымды коргулбай багат элем. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы өз ишин улантууда. Азыркы маалда канткенде жетимдерге, жесирлерге, каарылар үйүнө жардам берем деп эмес, а балким канткенде жетимдер, жесирлер жана ошондой эле каарылар үйү азаят деген суроону өзүбүзгө көбүрөөк коюшубуз керек болуп калышат. Бизге келип түшкөн каттардын көпчүлүгү жаш эжелер. Себебин сурасак, 1 жыл жашап күйөөм алдап кеткен, 1 жыл жашап күйөөм таштап кетти деген каттар. Урматтуу аял заты, турмушка чыгып жаткан кезде келечектеги балдарымдын атасы ким деген суроону өзүңүзгө бир коюп коюшуңузду суранат элек. Урматтуу мырзалар, аял заты бул Алла Тааланын аманаты. Анын ар бир тамчы көз жаш үчүн акыретте жооп берерибизди эч качан унутпайлы. Азыркы маалда Бишкек шаарында жашап жаткан Фарид эжебизге жардам берүү үчүн келип отурабыз. Эжебиздин бир канча жыл мурда күйөөсү кайтып калган. Балдары менен ушул толук бүтпөгөн үйдө квартирант болуп жашап жатат. Тамак аштан, продуктадан жана бир канча кыйынчылыктар болгондуктан бизге кайрылуу таштаган. Азыркы маалда Фарид эжебиз ушул жерде, ушул үйдө, өзүңүздөр көрүп турган ушул үйдө күн өткөзүп келүүдө. Кандай муктаждар болуп жатат? Саламатсыздарбы? Мен азыркы убакта 3 баламдын тамак ашы, суукта көмүрүм жок, колумда жаш кызым бар. Азыр иштегенге болбойт, анткени кызым оорукчан, неврологдо учетто турам. Ушу кыш ичи жазга чейин жардам берип койсоңуздарды суранам. Жазында өзүм балдарымды коргулбай багат элем. Ошол Магазиндерде да карыздарыңыз бар, Магазинде карыздарым бар, паспорттарым карызда турат. Жардам жок эч жактан мага. Көптү көрсө келип болот дегендей, азыр Фарид эжебизге ошол колубуздан келген жардамды берсек, буюрса Фарид эжебиз ошол жаз келсе, ошол бир аз кызы жакшы болуп кала турган болсо, иншалла иштеп балдарымды кем кылбай бакканга аракет кылам деп. Эжебиздин азыркы маалда негизи бети жабылып чыгып атат. Эгерде толук видеонун оригиналын көрөм дегендер болсо, байланыш номерге кайрылсаңыздар, биз сиздерге видеонун оригиналын жиберебиз. Эгерде сиздер биздин отчеттук видеолорубузду көрүүнү кааласаңыздар, ал жерден YouTube жана Instagram каналдарынан эжелерибизге кандай жардам берилип жатат, эмне нерсе жеткирилди, сиздердин аманатыңыздар кандай жетип жатат баардыгын ал жерден YouTube каналынан жана Instagram баракчасынан көрсөңүздөр болот.